Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен влог тартабыз. Азыр түштөн кийин саат 3-4 чамасы менин эки балам тең уктады. Демек менин толук 2-3 сааттык убактым бар. Эшиктерди жыйнап, тамак жасап, үй бүлөмдү күтүп алганга. Күндө эле өзү негизи ушундай түштөн кийин гана убактым өзүмө ажырайт. Ушул иштерди кылганым ага чейин балдарым менен балдарымды ойнотом, көп убактымды ошо балдарыма арнайм. Эң негизги влог тартуудагы тыянакты өзүмдөн чыгардым. Себеби мен ушундай влогторду көрүп, өзүмө ышык, эргүү алат болчумун. Билбеген нерселеримди билип, көп влогтордон өзүмө керектүү пайдасын алчумун. Эгер менин влогумдон дагы кандайдыр бир сиз эргүү алып, ышык алып, ошол нерсени жасагыңыз келип, сизге кымындай да пайдасы тийген болсо, албетте влог өз максатына жетти деп ойлойм. Ошондуктан биринчи жолу тарткан влог болгон үчүн каталарын эске алып, өтө катуу сындабайсыздар деген ойдомун. Кечки тамакка мен гуляш жасап алууну туура көрдүм. Ал үчүн мага эт, пияз, картошка, күрүч керек болот. Гарнирини өзүңүздөр билгендей күрүч менен картошканы пюре кылып алдым. Күрүчтү сууга туура бышыруунун жолунун видеосу менде бар. Описаниянын алдына ссылкасын калтырам. Мына ушундай бир аз майга кууруп алып, андан кийин суу куюп, тузун салып койсоңуздар, бири-бирине жабышпаган аябай даамдуу гарнир болот. Картошканы дагы жумшак абалга чейин бышырып алабыз. Этти майда туурадым. Мен тезирээк бышуусу үчүн, эгер кааласаңыздар, чарчы кубик абалында туурасаңыздар да болот. Эгер эт аз болгон болсо, шартыңыздарга жараша этти азыраак кошуп, ошол жерде картошка да кошуп жиберсеңиздер болот. Казан кызыган соң май куюп алабыз. Майды өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдүн өлчөмүнө карап аласыздар. Мен дайыма 8-9 адамга ылайыктап тамак жасайм. Май кызыган соң биринчи этти кууруп алабыз. Этти бир аз көбүрөөк кууруйбуз. Алтын сары үнгө келгенче, башкача айтканда, мына золотистый корочкалар пайда болгончо кууруп алабыз. Эттин даамы чыгып, өзгөчө сонун даамы чыгып, жыты чыгып буркурап баштайт, ошого чейин. Мына ушундай куурулган соң пиязды салабыз да, пиязды дагы алтын сары үнгө келгенче бирге кууруп алабыз.
Жакшылап алтын сары өңгө келгенде гана суу куярдан алдын гана туз салабыз татымына жараша. Андан кийин 500-600 мл мен өзүмдүн мөлчөрүмө жараша куюп алдым суу. Жарым саат 40-45 мүнөткө кайнаганын коюп коебуз. Канчалык көп кайнаса эт ошончолук даамдуу жана жумшак болуп бышат. Мен дагы да даамдуу болуш үчүн лавр жалбырагын кошуп алдым. Өзүңүздөрдүн каалаган татымалдарыңыздарды ушул учурда кошсоңуздар болот. Картошка бышып чыкты. Эми муну 100 грамм же болбосо 70 грамм сары май же каймак май, сливочное масло менен жакшылап эзгилеп алабыз. Татымыңызга жараша мурч же өзүңүз каалаган татымалды кошсоңуз болот. Гуляш коюу болуу үчүн атайын аралашма жасап алабыз. Ал үчүн жарым же 1 стакан сууга 1 кашык алдын ала куурулган ундан салып аралаштырып алабыз. Куурулган ун кургак сковородкага эле унду алтын сары өңгө келгенче кууруп алсаңыздар болот. Дагы да даамдуу, жыттуу болуш үчүн кичине чай кашыкта томат пастасын салып аралаштырып, ушул аралашманы кайнап жаткан гуляшка куюп жиберебиз. 5-10 мүнөттөн кийин гуляшыңыздар аябай коюу болуп чыгат. Мен дайыма кечки тамакка же болбосо дайыма эле тамак ичкенде дасторконго асемдеп жакшы нерселерди коюп олтурганды аябай жакшы көрөм. Себеби бул бир жагынан психологиялык жактан дагы аппетитти ачырат, маанайыңды көтөрөт жана үй бүлөңдүн дагы ошол кезде шатыра шатман отурушуна бир аз да болсо өбөлгө болот. Ошондуктан эринбестен сиздерге да эгер мындай усулду колдонбогон болсоңуз, желинбесе дагы кант, токоч, өзүңүздүн колуңузда бар азыктарыңызды коюп, жөн эле койбостон жакшылап тизип коюп тамакты ичсеңиздер, балдарыңыздын дагы маанайы жакшы. Бул менимче психологияга кандайдыр бир деңгээлде дагы таасир берет. Өзүңүздү кадимки бир ресторанда же болбосо башка бир сонун жерде отургандай элестетип дегендей. Менин күрүчүм бышып чыкты. Мына ушундай стакандын жардамында порция кылып бөлүп салып алам. Көрүп турганыңыздардай гуляш аябай коюу, аябай даамдуу, аппетиттүү болуп чыкты. Ушул рецепт менен жасап көрүшүңүздөрдү дагы сунуштайм. Эгер видеобуз жаккан болсо, жакты деген лайк белгисин басып, комментарийге ой пикириңизди жазып коюңуз. Бүгүн мына ушундай сонун күн болду. Күндү дагы бир жакшы киного барып келип, жакшы нотада аяктадым. Я хочу снимать блог. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуз. Эгер каналыбыз жаккан болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Саламатта калыңыздар.